Амир сап эркектен болуш керек, аял киши үйдө отурган, башкарбаш керек. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн шарт эле жок, почти что үйлөрүндө эле отурушат баары тең эле. Айдоочу машинени башкара албай калды да, эми крутой поворот болуп, Муромский көчөсүнө карьерди көздөй кеп кеттик. Şu aman kalganına suyundum da ne eskisi dili butuna turup basıp gitse eкен деп ойлончумун да. Сенден соолору жокпу, сен эмне келдиң, бөлүк кишилер жокпу деп. Биздин айылга 120 орунду бала бакча курулуп атат. Муну бюджетке мээримдиккө сунуштабыз климаторий алуу боюнча. Жогорку кеңешке алып калсам буюрса, экологияны көтөрөм, анан өзүм сыяктуу адамдарга жумуш ордун түзгөнгө аракет кылам. Жыйырма 29 жаштагы Мээрим Молдалиева Борбор калаадагы Кыргыз Улуттук университетин аяктаган, кесиби боюнча юрист. Ал 2021-жылы шайлоого катышып, эң көп добуш менен Байзак айылды кеңешинин депутаты болуп шайланган. Фейсбуктагы, Инстаграмдагы да Садыр Жапаров жергиликтүү кеңештин шайлоосуна подписал указ деп жарлыкка кол койду деп чыгып калды. Анан бош жатканда эмне кылам деп күчүм сынап көрөйүн деп жергиликтүү АШКга барып документтерин тапшырып койдум. Анан ал жерде болсо тапшыраарда мурда өзүңдүн планың болуш керек экен. Ошол план жаздым, проекттин элге эмне иш алып барып берем. Шайлоо учурунда агитационный материалдар да. Шайлоо 11-апрелде болду. Өтөм деп деле ойлогон эмесмин, көрөйүнчү деп эле күчүмдү сынапчы, бош жатканда эмне өтсөм өттүм, өтпөсөм жок. Убакыт өткөрүш керек болду мен үчүн. Анан элдерден кайрылуу иске түшүп атабыз. Каттар барбы, арыздар. Биз элден угуп келип. Айылда кандай гана көйгөй болбосун, депутаттар жана айыл өкмөт Мээрим менен кеңешет. Себеби ал буга чейин Байзак айылына көптөгөн долбоорлорду тартып келгенге чоң салым кошкон экен. Bizde Жунгал өнүктүрүү фонду бар да, айылдардан проектлерди жазып барат. Анан ошонун проектиси кайсы жакшы болсо, өтүп кетсе ошого колдоо акча которуп берет да. Ошу мектебибиз бир корпусу үстүнөн тамчы тамып, ичине чатырлар жарабай, терезелери эски болуп, ушундай акыбалга келип калганда, Мээрим өзү проектти жазып айыл өкмөт менен биргеликтечи чуркап жүрүп 10 миллион сомдук проектин өткөрүп, мектеп полный үстү чатырланып, терезе эшиктери которулуп, ошону бүткөрдү. Ошол маселе менен 2 жыл кармаштык турат. Ал шайлоодон кийин 2 жылдай айылды кеңештин төрайымы болуп иштеген. Бирок кийин баш кууганды менен Байзак айылы бириккенден кийин төрайымдыкты өткөрүп берген. Мен төрайым болуп турганда 2 жолу өтпөй калды. Амир сап эркектен болуш керек, аял киши үйдө отурган, башкарбаш керек, алтын баштуу аялдан бака баштуу эр артык деп ушундай сөздөрдү уктум. Айтышты, өткөрүп бер, деген мен депчи. Анан себебин айтышпай эле Амир сап эркектен болуш керек деп эле ошол принципке туруп алышты. Анан кошуна айыл кошулгандан кийин шанс болуп калды. Мен оппозиционерлериме, аял кишини айыл жолдошторду сүйбөгөн, колдобогон адамдар үчүн аябай жакшы болуп калды да. Анан ошо эркек киши келип, эркек киши шайлашты, эркек киши шайлашты. Жаман өзү мактайт дейт, бирок по факту айтканда анча мынча эркектерге караганда жакшы эле жазадым. Мен мактана алам. Ондай деңгээлде, ондай алым менен жазап, Байзак айылым шаар болот дейм. Тиги үчүнчүнүн балдары эркек болсун, эркек болсун. Анан ошо үч бирөөдөн бир жакшы тың баланы төрөгө алабыз. Кыз кишилер, келиндер өтө боорукер болот. Өтө тың болот.
эчтекеге карабайт булар. Ошон үчүн ушу кыз кишилерди аял жолдошторду көтөрүш керек. Биз де ушундан аксап атпайбызбы? Аксап атабыз. Эмне менин тууганым болсун, Эшматтын баласы болсун, Ташматтын баласы болсун деп атпайбызбы? Бул болбойт. Мынткен болбойт. Кылам болгон болбойт. Мындай жумуш билген райондун акимине тиги ачык кирип маселени көрсөткөн обласка тиги жогорку кеңеш болобу тияка түз кирип өзүнүн дартын айтып өзүнүн кагаздарын доказать эткен киши керек да. А биздин балдар андай эмес. Ошон үчүн мен эркектердин көп шайланышын анан эркек тиги эменин айылдык кеңештин депутаттарынын эркек болушун мен каалабайм чынында. Мээрим депутаттык мөөнөтү аяктаганча Байзак айылынын өнүгүшүнө бардык күч аракетин жумшап, жакшы иштерди жасап кетүүнү эңсейт. Ал буга чейин жаратылышты өнүктүрүү коомдук фондуна атайын долбоор жазып, конкурстан жеңип, көчөлөргө таштанды таштоочу челектерди койдуртуп жана таштанды чыгаруучу автоунаа дагы алдыртып келген экен. Сиз мусор сиз алып келдиңизби? Бул 2021 жылы өндүрүштөн жаңы чыккан хобо. Мындай жаңы жана көп функционалдуу таштанды ташуучу унаа Бүткүл Жумгал районунда жок. Көп эле үйдө отуруп атышпайбы? Келин кезектер балдар садикке алган балдар барышат, анан көчөдө ойношот, чүкө ойношот, ары бери чукасыз машиналар өтөт, анан жайында деле бош болуп калат каникул учурунан. Ошо балдарды алаксуу иретинде 3 участокбызда 3 участокка воркаут ачык асма тренажерлорун жана детский площадкаларды орноттук. Ал детский площадка 6 жерге турду. Воркаут болсо 3 жерге турду, эми ал жерге деген жаштар футболго 3 футбольный полебыз бар. Эркектер футбол эле ойношот экен. Анан аялдар кар-картаңда калып калат атпайбы? Анан аларды эске алуу иретинде ошо воркауттарды да орноттук. Ошондой эле каарманыбыз 120 орундуу жаңы бала бакчанын курулушуна республикалык бюджеттен акча бөлдүрткөн. Бул эмгегин ал өзүнүн эң башкы жетишкендиги деп эсептейт. Өлкө күмөндүүлүк алган 30 жылда бул Байзак айылындагы алгачкы капиталдык курулуш болуп калды. Биздин айылга 120 орунду бала бакча курулуп атат. Алдыңызда турат. Фундаменти бүттү. Булбу? Бул 120 орунду 2 кабаттуу бала бакча республикалык бюджеттен каржыланып атат. Эме жогорку кеңештин төрагасы Шакиев жана вице-спикер башка депутаттар болуп келип, капсуласын салып кетишкен. Стройдун директору да келген. Бул аябай биз үчүн жакшы жаңылык, балдардын келечеги үчүн билим берүүдө. Нарын эли негизинен мал чарбачылык менен алектенет. Ошого элдин ыңгайы жана малдын саламаттыгы үчүн сапаттуу ветеринардык процедураларды жүргүзүүгө шарт түзүү абдан маанилүү. Муну сезген Мээрим өзү толуу өскөн Базак айылына ооруган малды бөлүп алып, текшерип, дарылоого жардам бере турчу сарай салдырган. Бул малчылар үчүн ыңгайлуу жана коопсуз. Алексам. Жана айтып аткан биздин раскол ушул. Эбилбайке ушул киши баарын бизге сунуш берип, көрсөтүп, туура түшүндүрүп, жеткирип кылып, анан ишке ашкан нерсе да, биздин колдообуз менен. Ошол 2 жылда экөө салынды, булар былтыр салынган. Бир жерде бирөө, анан башында бирөө. Быйыл этеке, мурда жылы этеке экөө салынган да. Жалпы 4 иштеп атат азыр Байзак айылы боюнча бул раскол. Бул жанагы укол прививканы жүргүзүүгө ветеринариянын чип басууга, бирка басууга жумушту жеңилдетет да. Анан элдин, анан жана мал докторлордун коопсуздугун алдын алууда. Анан жумушту да жеңилдетүү. Мээрим мал чарбачылыгына кам көрүүнү ушуну менен эле токтоткон эмес. Аймакта малдын шарп эпидемиясы, ичеги ылаңдары күч алып, ал тургай Сибир жарасы да катталып келет.
Эпидемиянын жайылуусу жана малдын кырылуусунун алдын алуу үчүн мээрим айылына крематорий сатып келүүнү чечкен. Ал крематорийди 2022 жылы жергиликтүү бюджеттен акча бөлдүрүп Орусиядан алдырткан. Анын жардамы менен жугуштуу оорудан өлгөн малды өрттөп, коопсуз жана натыйжалуу жок кылса болот. Мындай ыкма патогендик микроорганизмдерди жок кылып, алардын жайылуусун алдын алат. Муну эме бюджетке мээрим экөөбүз сунуштабыз. Крематорий алуу боюнча, бул жана жугуштуу малдардын жок кылуу боюнча өлүктөрүн. Анан ошол өтүп 630 миңге алып келинди да. Бүгүнкү күндө иштеп алында турат. Үлбекке рахмат. Байзак айылында негизинен 300гө жакын түтүн эл жашайт. Каарманыбыз айылдагы майыптыгы бар жарандар үчүн жана улгайган апалар үчүн атайын инклюзивдүү борбор ачкан. Азыр ал суукка байланыштуу убактылуу иштебей турат. Келип алып, каалагандай өздөрү эс алышса болот да, эс алып да кетишет. Азыркы учурда кичине суукка байланыштуу сасмон учуру болуп киши келген жер жок. Кичине күн жылганда келип башташат дагы кайра. Бүт условиясы менен мына отурам десе отурат, бир жерге отуруп алып шахмат ойнойн десе ойношот. Бардык аймактардагыдай эле Нарын облусунда да майыптыгы барлар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлгөн эмес. Жөө жүргүнчү өтүүчү өтмөктөр, майыптыгы бар адамдар үчүн атайын светофорлор аз. Мээрим бул маселелерди чечүүгө өзгөчө көңүл бурат. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн шарттар өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жаңыдан болуп атат. Эски имараттарда шарт жок, чынын айтканда. Тепкичтер деле крутой. А вот жаңы салынып аткан имараттарда лифти жок болсо да пандустары, перилары каралып салынып атат да. Анан эски имараттарга постройка кылып, жаңы реконструкция болгондо дагы тепкичтерине пандустарды мектеп стандартка окшоштуруп жазып атышат. Анан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн шарт эле жок, почти что үйлөрүндө эле отурушат баары тең эле. Мээрим майыптыгы бар адамдар көптөгөн стереотип жана дискриминацияга кабылаарын белгилейт. Үйдө эле отуруп бербейсиңби деп. Параллель классты эң биринчи ишке чыкканда параллель класста окуган классташыман үйдө эле жата бербейсиң, бактырып коюп сага эмне кереги бар депчи. Бир ошол эсимде калыптыр. Андан кийин ВТК, ЭПСК повторный эмеге өтүш үчүн инвалидностьчы определенный срокто 1-2 жылга берет. Ошону кайра повторный өтүш үчүн барганда айтты, сенден солору жок, сен эмне келдиң, бөлүк кишилер жокпу деп ушундай эмсиптүү болду. Мен айттым, ушундай сиздердин айтууңуздар боюнча инвалидтердин баары үйдөн чыкпайт, жакшап ошону суроолорду ачып. Наоборот, өзүң келдиңби деп күч кубат берген ордуна силер адамды кемсинтип атасыңар деп айткам. Ошол эме болчу, Свердловский МСК болчу да 2017-жылы. Андан бери жумушка кирүүдө да тоскоолдуктар болду да. Мисалы үчүн мен бир өзүм эле окуган жака сабак берейин деп бардым, жумушка кирейин депчи. Барсам кел деди, мен ал киши тааныйт эле. Авария болгонго чейин авария болгонду деле билет, бирок мени балдак менен басып калганын билбейт экен да. Кел деди, с удовольствием жумушка алам дедим. Мен баргандан кийин мени көрдү, состояниемди көрүп. Ал киши аяды бир чети, бирок айттым, мен соолорду жумушка алып айтам, сени алсам коллективден алдым, эмне деп айтам дедим. Ошол бир катуу чоң сокко болду мен үчүн, аябай. Депрессия болдум. Ошо көп эле жумуштарга аракет кылдым. Бул жерде ушундай кемсинтүүлөр болот экен да. Ошон үчүн майыптуулугу бар адамдар уялып үйдөн чыкпайт экен деп калдым да. Адаптация болбойт. Элге өзүңдү кабыл алып, адаптация болуш үчүн чоң эле психологический эмгек да. Мээрим кырсыктаганга чейин Ички иштер министрлигинин күзөт кызматында иштөөчү. Бирок Мээрим ал жерде дагы аялдарга карата басмырлоого кабылган. Милицияда дейт, бир жакшы жумуш сурасаң, эме эркекке ылайыктуу дейт да. Подородка сурап каласың, сен ал оружие алып жүрөм деп, мылтыкчы коем. Пистолет, тапанча. Тапанча берет, заместитель. Мен стрелок болчумун, жакшы атчы.
Анан кечке чалат да сен келатасың депчи. Көрсө мени аял киши деп оружиясын тартып туруп ийбесин деп сарсана дежурка. Анан айтасын сурайт да. Эми бир нерсе десе сен аялсың болбойт, кызсың дейт да. Мондай анан айтышат ичара келгенде милиция аял эркекте бөлүнбөйт депчи. Мындай жакшы жумуштарга эркек берип коет, мындай эптеген жумуштарда аялдар бар. Зарплатасы астардычы. Аяктан да кемсинтүүдүр го. Кемсинтүү бар. Мисалы үчүн мен спортсмен, рукопашный боймен заниматься этип келет да, легкий атлетмин да. Наравне мужчиналар менен норматив тапшырып эле жүрөм. Оружие собирать этипчи. Бул аял киши деп кээде мындай собранияларга же анча-мынча бир нерселерге, мероприятияларга бузуп да койбойт, койчу да. Таң калып калчу. Райондун борбору Байзак айылынан 10 чакырым гана алыс жайгашкан. Каарманыбыз учурда жергиликтүү кеңештин депутаттыгынан сырткары Жумгал райондук ветеринардык башкармалыгында эмгектенет. Ал райондук борборго чайыкки күнүгө каттагандыктан үйүнө керектүү азык-түлүктү ал жерден ала келет. Алма, шаш алмасы. Мында бини сатабыз. Машинеге салып койсор. Сапар жакшы. Мына сен келинде жумуштарың бүт жүрөт жакшы. Бул систем муну багат келгенге чоң рахмат. Мээрим 2015-жыл жумушуна бара жатып, жол кырсыгына кабылган. Каарманыбыз ошол кезде 21 эле жашта болгон. Эртең менен жумушка баратканбыз. Биз машинеде 4 сотрудник болчубуз. Эки отступающий, эки наступающий менен балдар болчубуз. Жолдо бара жатып бага айдоочу машинени башкара албай калды да эми. Ал крутой поворот болуп, Мурманский көчөсүнө карьерди көздөй кеп кеттик. 4-корполенция жак. Ошол жол кырсыгына учургандайын азыркы абал калдым да. Мындан да начар болчу. Баспай калгам, төшөктө жаттым бир жыл. Ал ошол мен авария учурганда болгондо мен билбейм да, бирок кулап 30 машинеден 30 метр аралыкта кулап, еще жөргөлөп жүрмүн, арыкка түшүпчү. Бирок мен ошол машина ичинде 4 бөлөк жакта экенбиз. Ошол 4 бөлөк жакта болсо да эмне кылып аткан, кандай акыбалда болгонун мен көрдүм да. Мен айтсам азыр күлкүмүштүү, эч ким ишенбейт да. Адамдын жаны учуп калат экен да. Острый боль болгондо сезип аттым, өзүмө келип, анан так коматозный состояниеде 19 күн жаттым. Бүгүн эмне тамак жадым? Бүгүн картошка куурайын деп отурам, азыр картошка куурабыз. Мээрим азыркы учурда айылда апасы жана инисинин үй бүлөсү менен чогуу жашайт. Анын ден соолугуна дайыма ушул адамдар кам көрүп, ага дем күч берип келишет. Апасы кызынын мындан дагы сакайып кетишин күнү-түнү тилейт. Şu aman kalganına suyundum da ne eskisi dili butuna turup basıp gitse eken de oylonçum da anan basallığa kaldı. Daha bunun üstüne toba jatıp kalsa, kaleskada olup kalsa anta dilim tayak iki tayak bu suda basıp жүрөт самостоятельный. Эми ушусундан бага ачылса экен, ден соолугу оңолуп кетсе экен деп тилек кылам. Көп эле нерседен өттүм. Жөн эле мээрим болуп калган жокмун азыркы. Кыйын болду. Өзүң кабыл алып жашоо, бул жашоодо ушундай төшөктө жатсаң беспомощный болуп, болчу өлүп калыш керек деп. Эч нерсе кыла албасаң да. Ошол нерсенин баарын өттүм. Апам айтты: "Кызым, сен миссияң бар да. Ошону сабады айтпай эле. Туура эмес, өлөм деп атсам. Сеника кеткен миллиондорду элдердин сага келген убактысы бөлүп келген зыярат кылып келет да. Ошолорду кайтып бер.
анан кете бер депчи. Андан кийин кызым сенин миссияң бар да карачы мондай адамдар кетип калат деп анан ойлондум. Азыр мен жашоону сүйөм, жашоо керемет дейм. Мээримдин алдыда дагы чоң пландары бар. Ал депутаттык мөөнөтү бүткөнчө элге эмгеги сиңип, жакшы иштерди жасап кетүүнү ойлойт. Мен күчүм башка bundan да чоң нерсеге жетерин көрүп, анан чоң саясатка аттанып көрсөмбү деп атам. Анан элдин колдосу менен дейм. Болобу, болбойбу аракет кылыш керек да. Кудайым аракетке берекет кылып коет го. Жөн эле отура берсең да болбойт, аракетин жасап атам. Азыр жаштарга ишенич жок да. Но жаштардын да атын биз подвать этип сатпайлык деп, жаштар муну кыла алат деп, алардын да талашып жүрөбүз да. Ошол. Жогорку кеңешке барып калсам буюрса, экологияны көтөрөм, анан өзүм сыяктуу адамдарга жумуш ордун түзгөнгө аракет кылам.